Күндүн маанилүү жаңылыктары менен түз эфирде сентябрдын бүгүн программасы. Студияда мен Тимур Владислав, саламатсыздарбы? 2016 жылы түптөлгөн Кайрымдуу бол фонду орозонун 15 күнүн кайрымдуулук күн деп жарыялоо демилгесин көтөрүп, элге жайылтып жаткандыгын аталган фонддун президенти Азамат Байматов биздин телеканалга билдирди. Учурда кайрымдуулук боюнча көптөгөн иш-чаралар байма-бай өткөрүлүүдө. Азыр биз Рамазан айында турабыз. Ушул Рамазан айында, Ороз айында айлардын султаны, эң бир жакшылык кылуунун, кечиримдүүлүктүн, мээримдүүлүктүн, кайрымдуулуктун айы да бул, өтө жакшы. Анан ушул айда дагы биз туура көрдүк, дагы биздин фондтарынан бир жакшы демилге алып чыктык. Бул демилге мына Казакстанда, Өзбекстанда, Тажикстанда, башка биздин коңшу мамлекеттерде жок экен. Биз карап чыктык. Анан биздин Кыргызстанда дагы жок да бул күн. Анан ошону биз туура көрдүк. Мисалы, бул жанагындай 23 февраль, 8 март, ушундай бир болбогон бир бизде бир акчаны ысырап кылган бир күндөр бар, майрамдарчы. Ошондой күнгө тескерисинче бир жакшы күн болсун үчүн Кыргызстанда кайрымдуулук күнүн деп демилгелеп алып чыктык да.